Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу жараткан Аллахтын аты менен баштаймын. Аллах Таалага эсепсиз мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү сабагыбыз кабыр тууралуу болмокчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде мындай дейт: Кабыр акырет орундарынын эң биринчиси. Ал же бейиштин бир бакчасы, же тозоктун бир өрөнү болот деген. Аллах Таала өзүнүн сөзүндө «Куллу нафсин заиqatul маут» ар бир жан өлүм дамын татуучу деп айткан. Аллах Таала өзүнүн сүйүктүү пендеси болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып, чындыгында сен дагы, алар дагы өлүүчү деп айткан. Өлүм бул ачуу чындык. Өлүм эскертүүсүз жана кезексиз келүүчү нерсе. Мына ушул эскертүүсүз келген өлүмдүн артында ар бирибизди кабыр жашоосу күтүп турат. Кабыр акырет орундарынын эң биринчиси. Сен кабырга бирөөнү шерик кылып алып кире албайсың. Же кабырга чырак, свет кое албайсың. Өмүр бою кыйналып топтогон байлыгыңдан бир тыйын дагы катып кете албайсың. Болгону эки ором кепил менен оролосуң дагы кетесиң болду. Усман радиаллаху анху кабыр жөнүндө угаар замат көзүнөн жаш токтобой ыйлачу. Ошондо сахабалар: "О Усман, сен тозок жөнүндө укканда ыйлабайсың, бейиш жөнүндө укканда дагы ыйлабайсың. Эмне үчүн кабыр жөнүндө укканда ыйлап жатасың?" дейт. Ошондо минтип жооп берет: "Мен тозокто болсом адамдар менен чогуу болом. Бейиште болсом дагы адамдар менен чогуу болом. А бирок кабырда менин жанымда эч ким болбойт. Мен жалгыз болом" деп айтат. "Мен мына ушул себептен ыйлап жатамын" дейт. Адам баласы өлгөндө кабырга 3 нерсе ээрчи барат. Үй бүлөсү, мал мүлкү, кылган жакшы амалдары. Үй бүлөсү, мал мүлкү кайтып кетет. Аны менен кошо бир гана кылган жакшы амалдары, сооп иштери калат. Бүгүн сенин рухуң, этиң, сөөгүң, мал мүлкүң, кылган жакшы амалдарың бар. Бирок эртең ажал келип, кабырга барганыңда рухуң Аллахка барат. Этиңди курт кумуска жейт. Сөөгүң топурак менен кошулуп чирип жок болот. Мал мүлкүң мураска калат. Кылган жакшы амалдарың, кылган күнөөлөрүң себебинен жуулуп кетет. Кабыр акыреттин эшиги. Пенде үчүн эң биринчи сурак кабырдан башталат. Болгону жөп жөнөкөй 3 эле суроо. Жаратуучуң ким? Диниң кайсы? Пайгамбарың ким? Болду, ушул жөп жөнөкөй суроо. Бирок бул суроолорго жооп берүүнү Аллах Таала кимге жеңил кылса, ошол үчүн жеңил болот. Кимдин жүрөгүнөн Аллах орун алса, жашоосун дин менен жашап өткөрсө, пайгамбарыбызды чын дилден сүйүп, өмүрүн пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашап өткөрсө, мына ошол адамдар үчүн ал суроого жооп берүү оңой болот. Өлүм бул ачуу чындык. Андан канчалык качпайлы, баары бир башыбызга келет. Бүгүн сен бирөөнү жууп кепиндедиң. Суунун ысык суугун сездиң. Эртең да сени башкалар жуушат, бирок сен суунун ысык суугун сезбейсиң. Бүгүн сен бирөөнү ийниңе көтөрүп кабырга алып бардың. Эртең да башкалар сени ийнине көтөрүп кабырга алып барышат. Бүгүн сен бир маркумга арнап дуба кылдың. Эртең дагы башкалар сага дуба кылышат. Бүгүн бирөө Мункар Накирдин суроосуна жооп берди. Эртең да сен бул суроолорго жооп бересиң. Бүгүн бирөөнүн жакындары боздоп ыйлашты. Сен аларды угуп турдуң. Эртең да сенин жакындарың боздоп ыйлашат, бирок сен аларды укпайсың. Бүгүн сенин амал кылууга кудуретиң бар. Бирок эсеп кысап жок. Эртең эсеп кысап болот, бирок амал кылууга кудуретиң болбойт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, түбөлүктүү жашооң болгон, жайың болгон, акыретиңе даярдык көргүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.